Мен бюкканча бизди ук. Назар ток-шоусу. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин угармандар. Куш убак кечиңиздер менен, баардыгыңыздар менен кайрадан ушинтип Кыргызстандагы үй бүлөлүк хоккей радиосунун жыштыктарынан кездешип олтурганыбызга кубанычтамын. Мен Уланбек Карыпов жана менин кесиптешим Канат Алмамбетов. Алдыдагы 1 саат бою сиздерге Назар ток-шоусун алып барып кызмат кылууга даярбыз. Канат досум, жакшысыңбы, амансыңбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Баары жакшы. Эми жакшы манай саатынан кийин сөзсүз түрдө манай жакшы. Анан Кудай буйруса эшикте аба ырайда сонун болуп турат, күн күлүп турат, күн менен кошо кучакташып, биздин да манайыбыз жакшы десем болот. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Ошо баары жакшы эле болсо, өткөндө каар бурганактап жаап атса, тиги айрым досторум айтат, тиги кыш доолууланып атат го дейт, кеткиси келбей депчи. Анан бирөөлөр тамаша чыгарып коюптур. Тиги май суранып кетти эле, ордуна декабрь, апрель суранып кетти эле, ордуна декабрь келип иштеп атат депчи. Ансандай кыш кетеринин алдында бир сыра өзүнүн сүрүн көрсөтүп, кырын көрсөтүп, кеткиси келбей атып араң кетип атат окшойт. Эми Кудай буйруса мындан ары күн жылып, жашынакай жадыраган жаз келип, баягы куштар сайрап, гүл жайнап дегендей жакшы маанай, жакшы мезгил, жакшы убакыт алдыда бизге. Баягы сөзсүз жаз келет деп коет го. Ооба, туура айтасыз. Баягы суукка бар угузбачы дегендей болуп, жүрөгүбүздө кубаныч болсун, тазара берсин дегендей, чын деле маанайга маанай кошкон аба ырайы эмеспи? Эң эле көп күн тийген ушул биздиги, биздин өлкө деп мен да айтып калам. Эми салыштырмалуу Англия мененчи. Салыштырмалуу дал ошол Англия менен да. Африка менен салыштырбай эле кой. Баштадык, урматтуу бармандар. Келиңиздер, Назар ток-шоусу мынакей. Сиз менен чогуу биргеликте Назар ток-шоусун уккусу келип, качан болот деп сурап аткандар мынакей башталды. Биз менен чогуу болуңуз, кечти чогуу өткөрөлү, убактыбызды мына 1 саат убактыңызды бөлүңүз. Саат 7ге чейин убакыт бар. Сиз менен чогуу ортого оргуштат ойлорду салып, мынакей Кудайым буйруса 1 саат бою Назар ток-шоусу сиздин үйүңүздө. Достор, бүгүн биз кайсыл көйгөйгө назар салсак деп турабыз. Анан бир көйгөй, негизи эле биз радиобузда бул тема туурасында көп эле ой толгоп, бир топ эле баягы сөз көтөрүп келатабыз. Ошончо дагы бүгүн мен айрым ушу биздин адамдар менен сүйлөшүп, мисалы үчүн социалдык тармактарда болобу, же болбосо жеке сүйлөшүүлөрдө болобу, баягы эл арасында жүргөндө угуп каласың да, элдин эмне жөнүндө ойлонуп аткан, эмне көйгөйү бар депчи. Анан бир топ эле элдердин баягы тиги кымбаттап кетти, бул кымбаттап кетти, анан кийин тиги вакцинацияны алыш керекпи, албаш керекпи, анан кийин күн дагы моундай болуп атат, тиги тамак аштын баасы, анан күйүүчү майдын баасы, айтор тигинин баардыгы эле өсүп атат, айлыгыбыз болсо баягыдай эле деп отуруп, кыскасы бир топ мындай адамдардын кайсы бир катмарында, калың катмарында дебей эле коеюн. Аны эми баягы жалпы иликтөө кылып көрбөгөндүктөн. Бирок элдин арасында мен ойлоп атам, бүгүн ушу темага даярданып атып карап көрсөм, жеке эле биздин Кыргызстан эмес, жалпы эле бүтүндөй дүйнө жүзүндө бул чоң бир көйгөй пайда болуп турат. Депрессия дегенчи. Анан ушундай депрессия же болбосо маанай чөгүү дегенден канткенде чыкса болот деген темага назарыңыздарды салмакчыбыз. Андыктан достор, эгерде сиздерде ушу маанай чөгүп турганда, көңүл чөгүп турганда, кантип ушундай акыбалдан чыксам болот дегендин жакшы бир кеңештери бар болсо, сөзсүз түрдө бизге ортого салгыла коюңарды.
биздин түз эфирдин телефону, биздин студияга телефон чалам десеңиздер 0312 91 19 19 0312 91 19 19 деген сандарды терип биздин студияга түздөн түз чалып өзүңүз оюңузду ачык айтып сүйлөшсөңүз болот. Андан тышкары эгерде SMS жөнөтөм десеңиздер, анда WhatsApp аркылуу SMS жөнөтсөңүздөр болот. 0705 53 16 64 0705 53 16 64 деген сандарды терип бизге WhatsApp аркылуу SMS жөнөтсөңүздөр болот. Анда эмесе достор, эң эле башында айтып кетейин, депрессияга кабылбаш үчүн же болбосо кабылып калгандан кийин ошол депрессиядан чыгыш үчүн ар кандай маанай чөгүп турганда, көңүлүң чөгүп турганда, ошондой кыйын кырдаалдан чыгыш үчүн эмне кылыш керек? Эгерде азыр сиздин акыбалыңыз ошондой болуп турса, анда сиз эң эле бир туура нерсени кылып жатасыз. Окей радиосун угуп жатканыңызчы. Чынында эле айткым келет, депрессиядан чыгам десеңер, же депрессияга кабылбайм десеңиздер, анда окей үй бүлөлүк радиосун дайыма угуп турушуңуздар керек. Анткени биздин радиодо дайыма позитивдүү маалыматтар, эң мыкты ырлар, эң жакшы ойлор айтылып турат да. Келе берүүбүздүн башында дагы бир жакшы мындай көңүлдү көтөргөн анча-мынча жумуштан чарчап, азырынтип, шай ооп, үйгө кетип бараткан же болбосо үйүнө чарчап келген биздин угармандардын маанайын көтөрүп, жакшы дем берип, күч бере турган музыкалык композицияны угуп алалы, анан кийин темабызды улантабыз. Мирбек Атабековдон жаңырсын, жер калымсың. Ойлогон ойду тыя албай, үмүттүн барын кыя албай, жүрөсүң дале жок болуп, билмексем болуй албай. Сен менин айдай сулуу жер калымсың, демдеги толкундаган ырларымсың, сүйгүмдү элеп алган кандай жансың, койсомчу жанды кыйнабай. Сен менин айдай сулуу жер калымсың, демдеги толкундаган ырларымсың, сүйгүмдү элеп алган кандай жансың, койсомчу жанды кыйнабай. Ойломоюнча тура албай, илинген тордон жыга албай, обу жок сөздү кеп кылып, оюнчук кылып кыйнабай, кыйнабай. Сен менин айдай сулуу жер калымсың, демдеги толкундаган ырларымсың, сүйгүмдү элеп алган кандай жансың, койсомчу жанды кыйнабай. Ай жүзүң тунук болгандай, жүрөсүң кантип булганбай, тапсамбы деймин дамыңды, табышмагыңдан кур калбай, кур калбай. Сен менин айдай сулуу жер калымсың, демдеги толкундаган ырларымсың, сүйгүмдү элеп алган кандай жансың, койсомчу жанды кыйнабай. Сен менин айдай сулуу жер
Менде укканча бизде ук. Назар ток-шоусу. Келиңиздер, урматтуу армандар, баарыңыздарга ысык салам айтабыз. Анан эгерде ошо сүйлөп аткандарды көргүм келет эле, кандай десеңиздер, анда Facebook'та дагы азыр радио Окей аталышында баракчабызда бизди көрсөңүз болот, анан уксаңыз да болот. Куш келиңиз. Достор, Окей радиосу, радио Окей деген баракчаны Facebook'тан ачып, анан ошол жерден биздин эфирди көрүп, ошол жерге өзүңүздүн комментарийиңизди калтырып, өзүңөрдүн баягы колдогон белгиңерди билдирип, баш бармакты басып, жакшы ой пикирлериңизди калтырсаңыздар болот. Биз кубаныч менен кабыл алабыз. Анда эмесе достор, бүгүн биз жана башында айтып кеткендей, ушу депрессияга кабылбоонун жолдору және болбосо ушу депрессияга кабылган болсок, ошондон кантип чыгышыбыз керек деген темага назарыңыздарды буруп, анан ушундан жолун чогуу сиздер менен издегибиз келип турат да. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун аныктоосу боюнча, эми билсеңиздер керек, Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ар түркүн ошо жалпы жер бетиндеги саламаттык сактоого байланыштуу иш-чараларды, эмдөөлөрдү, дарылануунун жаңы ыкмаларын, айтор ушунун баардыгын көзөмөлгө алып, анан канткенде ошо адамзаттын ден соолугун чыңдаш керек, эмне көйгөйлөр болуп жатат деген нерсени аныктап, анан ошого көңүл буруп турган уюм да. Анан ушул уюмдун мүчөлүгүнө кирген ушу окумуштуулардын жүргүзгөн аныктамасына эгер көңүл бура турган болсок, алар мындай деп айткан экен да. Жакынкы 20 жылдын ичинде депрессия дүйнө жүзүндөгү эң номер 1 илдетке айланат. Бул жана жүрөк ооруларынан дагы алдыга озуп чыгат деп билдирүү жазышыптыр да. Жакынкы 20 жылдын ичинде депрессия бул эң номер 1 оору же болбосо номер 1 илдетке айланат деп. Эң өнүккөн мамлекеттер ушул илдетке каршы күрөшөбүз деп миллион эмес, миллиард деген долларларды коротушат экен. Бул жанагы антидепрессант дарыларды чыгарышат, психотерапевттер иштешет, анан атайын клиникалар керек болсо Англияда бир арал бар экен. Атайын ошо депрессия аралы деп атап аткан да. Ошол аралга баягы депрессияга кабылган адамдарды алып чыгышып, анан ошол аралдан дарылашат экен да, баягы медицина тарабынан дагы дары-дармек берүү, анан кийин жана психотерапевттер аркылуу айтор ошентип. Эми миллиард деген долларларды, мисалы үчүн өнүккөн муну илгери мындан канча бир 20-30 жыл мурда депрессияны мындай сейрек кездешчү бир оору катары, оору дагы эмес, сейрек кездешчү бир көрүнүш катары кабыл алышып, анан муну деген буржуазиянын жанагы көп кеткендердин оорусу деп кабыл алынчу экен да, коомчулуктачы баягы. Азыркы күндө бул чынында эле тек гана өнүккөн өлкөлөрдө эмес, жалпы эле мындай дүйнө жүзүндөгү номер 1 көйгөйгө айланып келатат. Мындай карап көрсөң, өзүнчө эле эпидемия да. Анан бирок мен мынтип ойлоп атам да, мунун панацеясы дагы жок. Панацея билесиңер да, жанагы дары чыныкый дарысы эмес, бирок мынтип кандай айтсам, оңой жол менен аяктырып коючу, же болбосо адамды ишендирип анан аяктырып коючу бир ыкмаларычы, андай дагы табыла элек да. Бирок мен ойлойм, биздин радио бар болгон үчүн биздин угармандар депрессияга кабылышпайт. Же болбосо ошо депрессияга кабылып жүрүп, анан биздин радиону угуп калган адамдар болсо, тез арада ошол илдеттен чыгышат деп терең ишенем да. Себеп дегенде биздин ар бир берүүбүз ошол депрессияны алдын алууга, депрессияга кабылбоого, депрессиядан чыгууга, деги эле ушуга илинип калбаш үчүн багытталган темаларды көтөрүп турабыз да. Анан биз эле атайлап ошо депрессиядан чыгарыш үчүн деп эмес, негизи эң жогорку баалуулуктар жөнүндө, сүйүү жөнүндө кеп кылганда, ушуну угуп анан колдонгон адамдар чынында эле жашоосунда жанагындай илдетке чалдыкпайт деп.
толук ишендирип кетем да. Мына жаңы эле биздин менеджерибиз бир эмени салып иптир бизге. Биздин угармандарыбыздын бир топ баягы жөнөткөн ар кандай жакшы пикирлерин жана биздин инстаграмдагы колдонуучубуз жакшы өзүнүн пикирин салып жөнөтүптүр. Мынакей силердин берүүңөр окуйнчу. Силерге чоң рахмат. Ушу силердин радиоңордун аркасы менен мен чыныгы үй бүлөлүк баалуулуктар эмне экенин түшүндүм депчи. Мына чынында эле ушул үй бүлөлүк баалуулуктар эмне экенин, жубайың, балдарың, ата энең, туугандарың, ага, ини, карындаш, сиңди деген ошолордун баалуулуктарын сезип билүү, чыныгы сүйүү, чыныгы чыдамкайлык, чыныгы боорукерлик деген эмне экенин туура түшүнүп, анан ошол принциптерди колдонуп жашоонун өзү бакыт да. Бактылуу адам депрессияга эч качан чалдыкпайт. Ошондуктан биздин радиону угуп аткандар эң бактылуу адамдар. Анан сиздер өзүңүздөр гана угуп тим болбостон ушул бакыт менен башкалар менен сөзсүз түрдө бөлүшүп коюңуздар. Анан биздин радионун азыр Кудайга шүгүр мынакей Ош, Жалал Абадта, Таласта, Нарында, Сары Өзөн, Чүйдө, Бишкекте, Көлдө, Кочкордо жаңырып жатат биздин радио толкундарыбыз, биздин радио берүүлөрүбүз. Андыктан биздин ушул радиого ортоктош болуп, анан эгерде уга элек туугандар, достор бар болсо, ошолорго кабарлап айтып коелай, ушул радиону уксаң деп. Жакында эле биздин кесиптешибиз Сейил, жана Ашар программасынын алып баруучусу Сейил Калдыбаева Нарын жергесине барып, азыр ошол жерде өзүнүн иш сапары менен жүрүп атат. Анан биздин угармандар менен жолугуп, жакшынакай бир видео пикирди салыптыр. Ошо азыр бизди угуп аткан болсо, ошо аксакал өзүнүн байбичеси менен 82ге чыгып калган атабыз менен сүйлөшүп отурса, айтып атпайбы, ой, ушул Окей радиосун күнү түнү угабыз. Керек болсо жанагы кечкисин классикалык музыкаларды бергенде Моцартты, Бетховенди, Шопенди берип атканыңарды угуп, кадимкидей мындай купулума толот депчи. Анан бир топ айткан ойлоруңар адамды оң жолго салып, туура багыт берип, ошо туура жолго багыттап атканы аягандай бизге жакты депчи. Анан мен ойлоп атам, ушу 82деги биздин ушу аксакал Абышка атабыз ушундай таасирленип атса, демек биздин алгуракка жетелек жаштарыбызга сөзсүз түрдө таасирин бериш керек да. Анан ошо биздин аксакалыбыз ушинтип таасирленип, рахаттанып, өзүнө баягы дем алып, күч алып, позитивге толуп атса, анда 18 жаштагылар, 28, 38 жаштагылар андан бетер шыктанып, андан бетер позитивге толуп, андан бетер бактылуу болуш керек да. Ушундай пикирлерди угуп алып, көрүп алып, анан абдан биз дагы кубанабыз, достор. Чын эле ошо биздин кылып аткан эмгегибиз, баягы жасап аткан ишибиз элибизге, журтубузга, мамлекетибизге, коомубузга жакшы таасирин берип, жакшы бир багытты көздөй үндөп, жакшы багытты көздөй жетелеп, же болбосо чогуу жанаша жүрүп баратат турбайбы деп биз да угуп, андан бетер баягы демибизге дем кошулуп, күчүбүзгө күч кошулуп иштейбиз керек да. Ошентип биз чогуу бактылуу болуп, депрессияга чалдыкпайбыз да. Ошентип достор, мынакей депрессияны мурда бул анчейин деле коркунучтуу илдет эмес, бул андай деле коркунучтуу оору эмес деп кабыл алып ойлоп келген коомчулук ошентип ойлоп келген экен да. Депрессияда жашаган адам негизи кантип билип болот да. Силер деле өзүңөрдүн жакындарыңар, досторуңар, туугандар менен сүйлөшүп калсаңар эгерде, анда азыр мен анча-мынча симптомдор деп коелучу. Ошону айта кетсем, эгерде ошол нерселерди байкап калсаңар, анда деп мындай өзүңөрчө бир бүтүм чыгарып коюшуңар керек дагы. Анан кийин ушул мен жардам беришим керек экен, же болбосо ушул багытта туура бир
чара көрүшүң керек экен, же болбосо ушул кишиге жардам берип мындай жакшы мамиле түзүшүң керек экен дегенге куралдан алсаңар болот да. Мисалы үчүн депрессияда жашаган адам менен сүйлөшсөң, ал эмне дейт да? Алар мындай айтат да: арманым аттын башында, менин акыбалымды сөз менен айтып түшүндүрүп бере албайм. Ички дүйнөм ушундай көңүлүм чөгүп, ички дүйнөм ушундай кыйналып турат. Чынын айтсам, жөн эле бир мындай бир жакка качып кетким келет. Же болбосо бир бөлмөгө бекинип алып эле эч ким менен сүйлөшкүм келбейт. Же болбосо ушу журкандын астына башымды тыгып алып эле ушу журкандан чыкпай эле эч кимди уккум да көргүм да келбей, ушинтип эле жаткым келет деген адамдар депрессияда жашап аткан адамдар да. Же болбосо чынын айтайын, ушундай баарынан тажадым, жашагым да келбей кетет. Бирок айла жок. Бул балдарым үчүн, жубайым же болбосо жолдошум үчүн жашашым керек да. Милдетим мен бар, жоопкерчилигим бар. Ушулар болбосо чынында башка эч нерсеге деле көңүлүм жок. Жашайын десең ушуда жашообу, жашабай коеюн десең булар турат деген адамдар депрессиядагы адамдар да. Эгерде бүгүнкү күндө сиз ушундай ойлор менен жашап аткан болсоңуз, анда бул акыбалдан чыгыш керек. Чыкса болот. Ооба. Медицина тармагындагы адистер муну чыгуу үчүн абдан укмуштуудай бир ыкмаларын айтышат да. Мисалы үчүн антидепрессанттар бар, атайын дарылар. Окумуштуулар, медиктер айтат экен, депрессия бул химиялык процесстер дейт. Адамдын организминдеги жүрүп аткан химиялык процесстер, ошолорго химиялык таасир берип, жанагы антидепрессант дарыларды берип, анан ошол ички эмоцияларын, ички сезимдерин баягы өтө төмөн түшүп кеткен, же болбосо өтө өйдө көтөрүлүп кеткен ошол сезимдерин баланска келтирүү үчүн химиялык аралашуу керек. Бул дары ичүү керек. Анан сөзсүз түрдө психотерапевт менен сүйлөшүш керек. Анан ошондо гана мындан чыкса болот деп медиктер, адистер айтышат да. Биз болсо мен эми каршы, аларга каршы жок, ал туура эмес деп айткым келбейт. Бирок биз башка жолун, ыкмасын билебиз да. Мисалы үчүн мен өзүм ушу психологияда, биздин улуттук университетте психология адистигинде 4 жыл убактымды ошого арнап окуган элем да. Биздин башка берүүлөрүбүздүн алып баруучуларынын баардыгы ошо психология жаатында өздөрүнүн жогорку билимдери бар. Анан биз мынакей 10 жылдан бери иштеп келе аткан ишибиздин, тажрыйбабыздын негизинде айткыбыз келет, депрессиядан чыгуунун эң бир жакшы жолу сөзсүз түрдө жакшы маанайда, мамиледе, баарлашууда жакшы адамдар менен, анан кийин жакшы мамиле түзүп, өзүңдү өзүң жакшы нерсеге мындай арнап, анан ошонун үстүнөн иштеп, өзүң аракет кылсаң, бактылуу болосуң. Үй бүлөлүк мамиледе эң башкысы баардык үй бүлөдө да жакшы бүт баардык кыйын нерселер дагы, оор нерселер да, жакшы нерселердин баардыгы үй бүлөдө өтөт да, негизиненчи. Анан ошон үчүн үй бүлөдө адам бактылуу болсо, анда ал кандай гана депрессия болбосун, кандай гана кырдаал болбосун, баардыгынан чыгып кете алат экен. Андыктан биз мына ушуга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да, үй бүлөлүк мамилелерибизге, үй бүлөлүк баалуулуктарыбызга көңүл бурсак, ошондо биз тез арада же болбосо оңой жеңип чыгып кете алат экенбиз да. Коомчулукта депрессияга кабылган адамдарга карата чынында ар түркүн көз караштар бар да. Мисалы үчүн айрымдар байкуш кыйналып жүрөт деп, кандайдыр бир мындай боорукерлик же боор ачып, же болбосо байкуш деп мындай аяр мамиле менен мындай оорукчан болуп калбадыбы, же болбосо ушинтип кыйналып калбадыбы, бул буга теңилбей эле кое болчу деп мындай ушундай бир мындай аяоо сезим менен мамиле кылса, айрымдар болсо ой, депрессияда адамды көргөнчү, ой, бул жөн эле обу жоктон эле эркелеп атат. Депрессиясы жок эле жашынакай эле жашап жүрсө болот. Ой, жөн эле эркелеп атат деп кабыл алышат да. Ушундай депрессиядагы адамдардычы. Ошондуктан биз ушундай адамдарды көргөндө кандай кабыл алышыбыз керек? Мен ойлоп атам, муну жеңил ойлуулук менен кабыл албаш керек да. Мисалы үчүн өспүрүмдөрдүн өзүнүн бир депрессиясы бар, ата энем мени жакшы көрбөйт, ата энем мени сүйбөйт, мен эч кимге керегим жок, мени эмнеге төрөштү,
мага ушу жашынакай тигини алып бере албаса, муну алып бере албаса, же болбосо мен тигини кылайын десем кылдырбаса, анда мен эмне керегим бар буларга деп, анан мүнөзү түнт болуп, сүйлөшкүсү келбей, эч нерсеге көңүлү жок болуп, мындай дайыма мындай акыбалы мүнөзү мындай басыңкы болуп жүргөн болсо, ой сага эмне жетишпейт? Ой баарын эле берип атпайлыбы? Деп, анан жөн эле могу жоктон эркелечи. Мына керек болсо сенден начар акыбалдагы балдар деле жүрбөйбү деп кагып силкип, анан ага мындай эти бар мамиле кылбаш керек да. Сөзсүз түрдө ошого окшогон балаңардын мүнөзүндө, жубайыңардын мүнөзүндө, жолдошуңардын мүнөзүндө ошого окшогон нерселер байкалып калса, ага жеңил ойлуулук менен мамиле кылбаш керек да. Сөзсүз түрдө көңүл буруш керек. Көңүл буруп, анан эмне себептен ошондой ойлор келип атат? Эмне себептен ал ушундай мүнөзү өзгөрүп атат? Ошонун себебин билгенге аракет кылып, билиш үчүн эмне керек? Жөн эле көңүл буруш керек. Көңүл буруп, сүйлөшүп, көңүл буруп, кичине отуруп, анын акыбалын түшүнгөнгө аракет кылыш керек да. Ошондо сөзсүз түрдө аны ушундай акыбалдан чыгарганга сиз жардам бере аласыз да. Эгерде кимдир бирөө өзүн мындай пайдасыз, менден эмне пайда? Мен кимге пайда батам тийбейт? Же болбосо эч кандай үмүтү жок. Жашоом өзгөрбөйт го. Эми мен ушундай акыбалдан кантип чыкмак элем? Мисалы үчүн мен жашоодо кандай адамдарды кездештиргем да. Мисалы үчүн үйлөнө албай, убактысы жаш курагы келип калды, бирок үйлөнө албай жүрсө, 30тан ашып, 40тан ашып калган, мисалы үчүн 40ка чукулдап калган жигиттер жаш кезинде үйлөнө алсам болмок, мынакей үйлөнөйүн десем же шартым жок, же мүмкүнчүлүгүм жок, мынакей кантип үйлөнмөк элем. Азыр болсо мынакей убактым да өтүп кетти, мени ким карамак эле деп, же болбосо ушул куракка чыгып калып, күйөөгө тийгилек кыздар, мисалы үчүн ушундай депрессия болуп, менин кимге керегим бар, эми мени ким алмак эле, мына туугандарым баардыгы тажатты, тийбейсиңби күйөөгө, тийбейсиңби деп отуруп, анан эми мени бир ажырашкан эле, же болбосо жашоосунда мындай бир жакшы турмушун куруп кете албаган эле бирөө мага көңүл бурбаса, эми мага ким көңүл бурмак эле деп, өзүнө өзү ишенбей, өзүн өзү таштап, жашоодо кантип эми мындай бактылуу болмок элем, мен байкушка бакыт буйрубай калса керек деген адамдарды, мисалы үчүн мен жашоомдо кездештиргем да. Анан андай адамдар менен бир топ сүйлөшүп, анан менимче бир жылча, мисалы үчүн ошондой бир топ адамдар менен сүйлөшкөнбүз да, бирок ошолор менен биз бир жылча иштеп, сүйлөшүп, анан ал андай эмес, ар бир адамдын өзүнүн буйруганы бар. Болгону сен өзүң аракет кылып көрүшүң керек. Анткени ошондой адамдарчы өзүнө өзү ишенбей калганда, мисалы үчүн мен азыр турмуш куруу жөнүндөгү маселени айтып атам да, ошол эле бизнес куруу, билим алуу, кандайдыр бир ишти аягына чыгаруу багытында деле ушуга окшогон көңүл чөгүү, ушуга окшогон ишенбестик, ушуга окшогон депрессивдүү пикирлер үстөмдүк кылышы мүмкүн да. Ар кайсы багыт тармактарда. Бирок мен азыр ушу үй бүлөлүк багыттагысын бир мисал катары келтирдим деп да. Мисалы үчүн ошондой баягы жашы улгайып калган дебейин, жашы жетип калган, бирок жашы өтүп бараткан мырза менен бир жылча сүйлөшүп, анан ортодон башка досторду, ал сыйлаган досторду дагы акырын ортого салып, алар аркылуу дагы акырын айттырып, мындай, сен үйлөнүшүң керек. Сен ал акыбалыңа караба, тигиниңе караба, өзүнүн билими бар, үйү бар, жайы бар, жумушу деле бар. Бирок эмнегедир ушу өзүнө өзү ишенбейт да. Үйлөнө албайм го, мени ким карамак эле, мага ким тиймек эле, менин жашым өтүп калды деп, анан адам өзүнө өзү ишенбегенде өзүнүн кемчиликтер эмес, өзүнөн өзү кемчиликтерди издей берет да. Ал анын гана көз карашында кемчилик. Мисалы үчүн мен боюм тигиндей бийик эмес, анан менин баягы дене түзүлүшүм да мындай качок эмес, же болбосо мындай эмесмин, тигиндей эмесмин, анан алдуу эмесмин, анан күчтүү эмесмин, анан чачым ак, же болбосо кебетем жаш, же болбосо тескерисинче кебетем улуу көрүнөт деп иши кылып
адам болбогон нерселерди, жалган образдарды өзүнө өзү түзүп баштайт да. Чынында ал андай эмес. Ал депрессиядагы адамдын гана мээсиндеги жүрүп аткан жалган пикирлер да. Бул чынында эле жалган пикирлер. Эгерде сиз өзүңүздү өзүңүз ушинтип кемсинтип, мен татыктуу эмесмин, мен байкушмун, мени ким карамак эле, мен тигиним жетишпейт, мунум жетишпейт, боюм андай эмес, же боюм өтө эле узун, же болбосо боюм пас, же болбосо чачым ак же чачым кара, иши кылып ушуга окшогон туура эмес жалган пикирлер, жалган ойлор үстөмдүк кыла берсе, мунун баары чынында эле жалган ойлор. Сиз айтышыңыз мүмкүн, эми чын эле менин боюм кичинекей болсо эмне кылайын, мени ким карамак эле деп. Ай достор, ал сиздин гана пикириңизде боюңуз кичинекей. А кимдир бирөө үчүн сиз өтө эле бийиксиз. Сиздин гана пикириңизде сиз өтө эле мындай боюңуз балким узун болуп анан кийин ай мени ким карамак эле, кайсы жигит карамак эле, менин боюма тең жигит эле жок да депчи. Ай, бул тек гана сиздин гана акылыңыздагы жүрүп аткан пикир да. А кимдир бирөөгө сиз дал кутуп келе турган адамсыз да. Ушул нерсени, буну тескери ойлор, туура эмес ойлор, сизди депрессияга киргизген ойлордун бүт бардыгы бул жалган пикир деп эле кабыл алсаңыз, ушундан чыгыш керек да. Мынакей ошентип жанагы мырзага биз түшүндүрдүк да. Ой, сен бактылуу болгонго татыктуусуң. Сен бактылуу болгонго чынында эле бактылуу үй бүлө курасың. Сага керек болсо өзү мындай керектүү сага тиешелүү, сенин гана жашооңду кооз кылып, сенин жашооңду бактылуу кыла турган адам жолугат. Ишенсең дегенден кийин ал ойлонуп отуруп анан кийин макул деп баягы өзү чын эле эмнеге уялам, эмнеге тартынам, чын эле мен деле бактылуу болсом болот да деп өзүнүн ички баягы көз караштарын өзгөрткөндө ал өзүн өзү кабыл ала баштады. Жылмайып, баягы мамиле түзүп дегендейчи. Анан үйлөндү. Үйлөндү, жашынакай болуп, балалуу болду. Өзүнө тиешелүү, өзүнө тим эле куюп койгондой түп келген жашынакай жубайга жолугуп, анан ошого үйлөнүп баш кошту да. Эң кызыгы, мисалы үчүн анын жубайы адагы баягы жашы бир 30тан нары чамалап калган. Анан адагы ошентип мен эми ким алмак эле, өзүм мурда кийин күйөөгө тийип көргөн эмес, бирок мен эми кимге керегим бар, мени ким карамак эле деп анан кийин адагы өзүнө өзү ишене албай, өзүн өзү мындай бактылуу болгонго татыксыз эсептеп жүргөн да. Анан биз ал келин менен, алгыс менен дагы баягы сүйлөшүп, азыр эми келмек. Алгыс менен дагы сүйлөшүп, анан ага дагы түшүндүрдүк да, ай, сен деген бактылуу болгонго татыктуусуң деп, анан анын деген баягы көз карашын, сен тигиниң ойлобо, мунуңду ойлобо, могу кемчиликтериңди, бул чынында кемчиликтериң эмес. Бул сенин болгон кулк мүнөзүң. Тескерисинче ушунуңду баалай турган адамдар бар. Ал 6 саны аман, чырайы татынакай, билими бар, бүт бардык жагынан жашоосунда жашынакай эле да. Анан болгону ошо эми мен кимге керегим бар, мен таң каламай. Тейлегей теп-тегиз болуп туруп эле адамдарчы, чырайы деле сопсонун, супсулуу, татынакай, 6 саны аман болуп туруп, анан менин кимге керегим бар, мен бир байкушмун деп ушинтип өздөрү мындай жалган пикирлерге чырмап алып, анан бактысыз жашап жүрүшөт да. Эгерде ошого ишенип алсаң, бүттү, акыл эсиң баары жабылганда, сенин бүт болгон мүмкүнчүлүктөрүң баары жабылат. Анткени сен жапсырасың да. Сен эч кимди карабайсың, эч кимге ишенбейсиң, эч кимге бирөөгө ишенбей турган өзүң ишенбейсиң. Мамиле түзгүң келбейт. Анткени мамиле түзгөндө эмне пайда, менин кимге керегим бар дейсиң да. Ошентип отуруп өздөрүнүн жашоосуна баягы келечегине балта чаап, болгон эшиктерин баарын жаап сашкан да. А бирок ошол нерсе, чын эле мен эмнеге мен өзүмдү татыксыз эсептейм? Чын эле мен деле бактылуу болгонго укуктуумун да. Чын эле мен деле мындай эмнеге мага ажырашкан же картаң бирөөгө тийишим керек эле? Мен өзүмө татыктуу, жакшы, билимдүү, менин пикиримди түшүнгөн, менин ойлорумду кошо бөлүшө алган ошондой адамда жолугам деп ишенип
бул чын эле мээдеги өзгөрүүлөр да деген пикирин өзгөрткөндөн кийин жапжашынакай болгон мырзаны тапты дагы, экөө баш кошту, балалуу болду, мынакей жашынакай болуп, экөө турмуш куруп атышат, иштеп атышат. Эми жашоосу чындап эле мындай бактылуу болду. Көрдүңөрбү достор, демек кептин бардыгы могу биздин аң сезимибизде экен да. Биз ошол өзүбүзгө өзүбүз ойлоп таап алган, өзүбүзгө өзүбүз куруп алган бир образдардан чыгышыбыз керек да. Жок, мен андай кыла албайм, мен мындай кыла албайм, мен татыксызмын деген нерселердин баардыгынан чыгыш керек. Негизи мындай да, Кудай деген кур калбайт деген кыргыздын жакшы кеби бар го, Анан Кудай ар бирибизге бакыт, ар бирибиздин бешенебизге өзүнүн ырыскысын берген да. Мен тайынам раматтылык таң атпай туруп баягы намазын окуп, анан эрте турганда жакшы болчу да, анан кийин таң атпай туруп анан баардыгыбызды баягы мен каникулда тайнамдыкына алып калсам, ойготуп, ай тургула, эрте турсаңар Кудай таалам тиги таңзар менен кошо ырыскысын чачат. Анан эрте турган кишилерге буйруйт депчи. Бизде каникулда уйкуң келет, бизди уктатпай, таң атпай тургузчу да. Анан мен муну эмнеге айтып жатам да? Кудай деген кур калбайт. Кудай ар бир кишиге өзүнүн насибин чачат. Ошондуктан ушуга ишениш керек. Чын эле, жаштын тилегин берет деп коет го. Тилектенгенди билиш керек. Чын эле Кудай мага деле өзүнүн насибин чачкан, өзүнүн ырыскысын буйруган, мен деле ошого татыктуумун деп ушул нерселерге ишениш керек да. А эгерде жок, мен байкушмун дей берсең, анда акыбалың кыйын болот да. Мынакей достор, ошондуктан биринчи кезекте айткым келет, биз могу өзүбүздүн акыл эсибиздеги, мээбиздеги, ой жүгүртүүбүздөгү чектөөлөрдү же болбосо куруп алган ар кандай жалган түшүнүктөрдү, жалган образдарды ошонун баардыгынан чыгышыбыз керек дагы. Чыныгы реалдуу нерселерге ишенишибиз керек. А чыныгы реалдуулук деген эмне? Чыныгы реалдуулук деген мен бактылуу болууга татыктуумун. Бул реалдуулук. Мен мынакей, мен деле жакшы турмуш курганга татыктуумун. Бул дагы реалдуулук. Бул кадимки эле реалдуулук. Бизде чынында эле ушу жараткан бактылуу болсун деп ушу ар бирибизди жарык дүйнөгө жаратып керек да. Демек биз ар бирибиз бактылуу болгонго татыктуубуз. Ушул бул реалдуулук, буга ишениш керек да. Туура айтасыз. Анан сиз айтсаңыз мен да ойлонуп атпаймынбы? Жанагы мисалы көпчүлүгү ошол нерсени өзүнүн кемчилиги деп, алсыздыгы болуп ойлонуп жүргөндөр, мисалы кээ бир кинолордо өтө арык адамдар ошо арыктыгы менен элдердин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Тескерисинче толуктугу менен элдердин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Мына ушундай кылып, ошол нерсени тескерисинче күчтүү сапатка айлантып, күчтүү жакка айлантып койгон адамдар бар да арабызда. Ооба. Мисалы үчүн мен могу чет мамлекеттерди, ар кайсы мамлекеттерди көп кыдырып көрүп калдым да. Анан мисалы үчүн Европада, Францияда, арык анан узун бойлуу адамдар көп да, Анан мынтип аларды карап көрсөң, мындай тем эле ошонусу менен сыймыктанышып, анан ошондой кийинип, анан ошондой басып, анан мындай жарашат десең, анткени алар өздөрүн кабыл алат да. А бизде Кыргызстанда ошондой арык кишилер уялат десең, уялып, анан ыркыйып, анан бул эмне байкуш орукчан эмесми деп ойлойт го депчи. Элдин кабыл алуусу да башка болуп атпайбы бизде? Кеп элдин кабыл алуусунда эмес. Кеп сен өзүңдү өзүң кандай кабыл алганда да. Ошо биз биринчиден өзүбүздү өзүбүз кабыл алганды үйрөнүп алсак, анан эл деле бизди биз өзүбүздү кандай көрсөк, биздин чөйрөбүз бизди ошондой көрүп баштайт да. А мисалы үчүн Америкада адамдарды көргөндө мен аябай таң калгам да. Өзгөчө кара торлор, биз карашкалар деп эркелетип коебуз, афроамериканецтердичи. Ошо кара тор адамдарда деги комплекс деген нерсе жашабайтпы деп ойлоп коем да. Аябай толук кишилерди көргөм десең, толук, мисалы үчүн аялы болобу, эркек болобу, толук, анан мындай чыпташкан нерселерди кийип алып, анан такыр мындай комплекс жок десең, түм эле мындай көчөдө кетип баратып, мисалы үчүн вокзалда болобу, аэропортто болобу, мисалы үчүнчү, же дүкөндө болобу, кубанып кетсе бир нерсегечи,
деп деп бийлеп тим эле мындай денесинин кыймылдарын көрсөң толук адам, бирок кыймылдаса дагы жарашат десене. Тим эле деп тим эле каткырып күлүп сүйүнүп мындай ары бери кыймылдап бийлеп эмоциясын билгискенде мынтип карап туруп ойлоп коем. Мен Кыргызстан менен салыштыра берем да. Депчи Кыргызстанда ушундай толук киши болсо, монтип бийлеп каткырып күлүп эмоциясын монтип деп билдирген коом, эл аралашкан жерде ошентип кубанып, мындай эч тартынбай, өзүнүн мындай жыргап атканын мындай эмоциясын тартынбай ушинтип жыргап жүргөн адамды көрүп ойлоп коем. Мисалы үчүн бизди кайсы бир молдун ичинде же Ош базарда андай толук кишилер уялаттай. Толук кишилер эмоциясын билгизмек тургай жөн эле көчөгө чыккандан уялат да. Мону карачы деп мындай эл мени кантип кабыл алат, мени эмне деп ойлойт депчи. Тескерисинче тиги мен тамашалап коем, ошондой чоң досторумду жолугуп калгандачы. Орусча жакшы сөз бар. Хорошего человека должно быть много депчи. Жакшы адам чоң болуш керек депчи. Ошондо көп жакшылык бататага деп анан кийин тамашалап коем. Чынында эле чындай. Адамдын өзүн өзү кабыл алуусунда экен да. Сен туура айтып атпайсыңбы? Биз аны кемчилик деп ойлойбуз, а чынында ошол өзүбүздүн кемчилик деп ойлогон нерсебиз биздин сыймыгыбыз, биздин керек болсо артыкчылыгыбыз. Ооба, мен ошондоймун. Бул деген эмес да. Мен ошондоймун деген сөз бул мындай. Мен ошондой болсом эмне кылайын деген кекетүү эмес. Жок, мен мына ошондоймун. Ооба. Ушундай бойдон мен бактылуумун деп кабыл алышыбыз керек да. Анан ошол жана толук кишилерди көргөндө жарашып калат десене мындай. Эми албетте биздин маданиятыбызда башка нерселер бар да, баягы эмоционалдык, кыйкырып күлүп, деп сүйүнүп кетсең. Айына чөйрө дегеним мындай болот атпайбы? Мисалы Джим Керри үскүгө келип алып бетинин түзүлүшүн бузуп, ушинтип берчү экен да. Анан ата-энеси бир да жолу айтып калыптыр да. Кебетең менен карачы, алды кебетең эмне деп. Сен аябай күлкүлүү көрүнүп каласың деген гана сөздү айтышкан экен. Азыр Джим Керри ким? Анан ошол сыяктуу эле мисалы ата-энеден көп нерсе көз каранды да. Кыска моюн. Кодо. Негр. Ушундай нерселерди айта берип, балдардын кулагына мындай аябай жаман нерселерди биз мындай себеп салат экенбиз да. Анан кийин ал чоңойгондо ошо менен калат. Анан бүттүр аны оңдош үчүн көп убакыт керек да. Оңдолбой калат атпайбы? Тилекке каршы. Ошонун кесепетинен адам ошо сен эң туура ойду айтып кеттиң да. Кемсинтүү, адамга сын тагуу, сын пикир айтуу, адамдын аброюн түшүрүүчү оор сөздөрдү айтуу, бул чынында бала кезинен баштап адамдын келечегине балта чагат да. Анан чоңойгондо адам ошондой ой менен калыптанып жашап калган адам кийин жакшы нерсеге ишениши кыйын болуп калат да. Керек болсо, мисалы үчүн мен эми өзүбүздүн жумуш баягы эл менен көп баарлашып, иштешип жүрүп, өзүмдүн жеке тажрыйбаман айтайын дегеним. Керек болсо, ушундай адамдарды көргөндө, аябай татынакай, суп-сулуу, мындай эч бир мындай кынтык таба албайсың да. Дене түзүлүшү деле, билими деле бар, чырайы аябай сулуу. Бирок эмнегедир ойлойт, элдин баары аны жаман көрөт депчи. Керек болсо күйөөгө тийип балалуу. Анан ойлойт, ошо бир нерсени кылсам эле күйөөм мени минтип ойлоп атат окшойт. Балдарым мени минтип ойлоп атат окшойт. Эчтеке деп ойлобосо деле. Баягы бир куудулдардын жакшы эмеси бар го. Атасы уктап атып эле жаман көрүнүп калат депчи. Тиги. Эчтеке кылбай уктап жатып эле кийин атаң койгонсо өлтүрөт деп тиги апасы балдарды коркутупчу. Анан уктап жатып эле жаман көрүнүп калат дегендей. Ошондой татынакай жубайы, анан ойлой берет да күйөөсү жөнүндөчү. Ушу күйөөм мени минтип ойлоп атат окшойт. Күйөөм мени тигинтип ойлоп атат окшойт. Балдарым мени минтип ойлоп атат окшойт деп. Анан балдары ал мынтет да. Мисалы үчүн балдары күйөөсү өзүнчө баягы чай ичип отурганда, анан келин болсо тиякта бир иш кылып турса, тигилер каткырып күлүп атышса, ал минтип ойлойт экен да. Тигилер эмне каткырып күлүп атышат, мени шылыңдап атышат окшойт депчи, өзүнөн өзү. Алар аны шылдыңдаган жок. Алар жөн эле бир нерсени эстеп кетип, бирдеме болуп, күлүп жыргап атышса, аялы болсо биякта отуруп алып ойлоп атат да, тигилер мени шылдыңдап атышат окшойт депчи.
кийин эмне себептен анткени жана сен айткандай кичине кезинен баштап үйүндө аны сен мындайсың, сен тигиндейсиң, сен колуңан эчтеке келбейт деген сыяктуу бир мындай тескери пикирлер менен тарбияланып чоңоюп калган да, ошон үчүн ойлой берет да, элдин баары мени ушинтип ойлойт окшойт депчи. Күйөөгө тийди, эгерде аны күйөөсү сүйбөсө алмак эмес да. Жашынакай балдары бар, бир эмес канча баласы бар. Анан ошондой болуп жашап атып деле, бирок ушундай жалган ойлор менен жетеленип, анан кийин ушунун баардыгы жалган экенин түшүнгөндө күйөөсү менен өзү менен сүйлөшүп көрүпчү. Сен чын эле ушинтип ойлойсуңбу аялың жөнүндө? Ой, жок, мен аялым жөнүндө так мындай жаман ойлобойм. Тескерисинче мен дайыма сыйлайм, сүйөм, колуман келишинче баягы жардамды берем. Эч кандай мындай проблема деле жок. Десе, аялы ошого мындай ишине албай жүрүп, анан кийин анан ошонун баары өзгөрүп, ишенип, анан чын эле мен жөнүндө адамдар мындай туура эмес ойлобойт экен. Мен ошолор жөн, алар мени ушинтип ойлоп атат деп эле өзүмө өзүм накручивать деп атат, өзүмө өзүм бырай берет экен жаман ойлорду. Анан ошого ишенип алып, өзүмөн өзүм эле башкалар жаман көрө берет экен. Анан ошондон улам депрессияда жашагысы келбейчи. Анын баарынан чыккандан кийин деп кадимкидей бактылуу. Тим эле гүлү ачылып дегендейчи. Чын деле ошондой да. Биз деле жумушта деле ошондой болуш мүмкүн да. Жумушка келип алып, тиги менен бүгүн сурашкан жок. Тиги дайыма мен жөнүндө жаман ойлойт болуш керек. Тиги дайыма эле мага ичи күйө берет. Жоксо тиги мени көрө албайт, тиги мени минтет деп өзүбүздөн өзүбүз айланадагы адамдар жөнүндө мени минтип ойлоп атат окшойт деп өзүбүзгө өзүбүз бир сценарийлерди, образдарды түзүп алып, анан ошол образдардын чырмоосунан чыга албай кыйналып жүрө беребиз. Кайненем мени жаман көрүп атат окшойт, кайнатама деги эле жакпайм, ал мени минтип ойлоп атат окшойт деп аларга жөн эле аларды жаман көрө алабыз. Анан кийин жаман көрүп алганың аз келгенсип барып абысында башка бирөөлөргө айтасың, мисалы үчүн аялдарга тиешелүү. Же болбосо барып айтасың, ошо мен жөнүндө кайнатам ушинтип ойлойт окшойт, кайненем минтип ойлойт окшойт, же күйөөм тигинтип ойлойт окшойт. Эмнеге антип ойлоп атасың? Анткени эмне кылбайын, жактырбайт деп. Эмнеге жактырбайт? Анткени сен аларды алдын ала эле душман катары көрүп алгансың. Кесиптешиң болобу, тууганың болобу, жубайың болобу, жолдошуң болобу, кайнатаң болобу, кайненең болобу, айтор ким жөнүндө жаман ойлоп, бир тууганың болобу, ким жөнүндө мамилең начар болуп, ким жөнүндө жаман ойлоп атсаң, сен аларды өзүңдүн образыңда, ички дүйнөңдө аларды алдын ала душман катары көрүп алгансың да. Анан ошого ишенип алгансың. Анан ошентип жашай баштагансың. Анан өзүңөн өзүң аларга душман болуп алгансың. Анан алардан жакшы сүйлөп атса дагы, жакшы кылып атса дагы көрүнбөйт. Тек гана терс жактары көрүнөт да. Анткени сен образ, өзүңдүн образдарың, өзүңдүн ички дүйнөңдө түзүп алган образдарың ошондой да. Элдин баарын душман көрүп алгансың. Алар сага душман болбосо дагы, сен аларды душман катары эсептеп алгандыктан, элдин баардыгы сага каршы сүйлөп аткандай, сага каршы иштеп аткандай, сага каршы аракет кылып аткандай сезиле берет дагы, ошонуңан чыга албай, анан өзүң ошолорго каршы сүйлөп, ошолорго каршы аракет кылып, аларды жактырбай, мүнөзүң кырс, түнт болуп сүйлөшкүң келбей, аларга сүйлөгөндө эмне баары алар мени түшүнбөйт деп. Эмнеге түшүнбөйт? Сүйлөшүп көр да. Көрдүңбү? Бүт баардык кептин баардыгы ушул акылда болуп атпайбы. Анан ушундан улам анан адамдар депрессияга батат. Ушундан улам анан бактысыз болот. Ушундан улам анан же турмуш кура албайт, же куруп алган турмушун талкалап алат, же болбосо ошондо бактысыз болуп жүрө берет да. Ошондуктан биз аң сезимибизди, ой жүгүртүүбүздү өзгөртүшүбүз керек. Негизичи мындай негативдүү, терс ой келсе, мунун баардыгын жалган, коркунуч ойлор келсе, мунун баардыгы негизи жок, жалган ойлор деп кабыл алып, анан ушулардан чыкканга, ушуларга ишенбегенге, бирок реалдуулукка ишенгенге аракет кылыш керек да. Реалдуулукту тескерисинче биз жалган катары кабыл алабыз да. Бул мени сүйөт. Мисалы үчүн, жубайым мени сүйөт, жолдошум мени сүйөт деген бул реалдуулук да. Сүйбөсөм эмнеге үйлөнмөгүлө? Бирок ошол реалдуулукка ишенгибиз келбейт да. Ой, жок, бул мени сүйбөйт. Ой, жок, ушу ушинтип мени алдап жүрөт. Ой, жок, ушул мени деген колдонуп жүрөт. Ой, жок, ушул деген мени жаман көрөт, жек көрөт деп
Биз реалдуулукту жалган катары көрөбүз дагы, жалганды реалдуулук катары көрүп алабыз да. Ошондон улам депрессияга кабыл алабыз. Болгону ушул нерсени түшүнүп, анан ушул нерседен чыга алышыбыз керек экен да. Эгерде биз бул нерседен чыга алсак, анда сөзсүз түрдө бактылуу болобуз. Бизге келген смстер бар бекен? Эгерде бар болсо, смстерге орун берели. Эгер жок болсо, бир жакшы музыкалык композицияга орун берели дагы, анан кийин берүүбүздүн соңуна чыгабыз. Окей, анда келиңиздер. Бир ыргалы, андан соң биз улантабыз. Ая Садырова, Тоо булагы. Жаш менен арманга, тоо булагым сенин, ай кошулайын кайрага. Тоо койнунда жалгыз булак, шыңгыр добуш үн салат. Добушунда алгач сүйүм, муң канат. Алгач ирет көрүшкөнбүз, жылдыздарды кучактап. Күбө болгон түн сүйүмү, мөлдүр булак. Ажарынан түн сүйүүнүн кумарына, махаббат сени тапкан тоо булагынан. Тоо булагым айланса, көз жаш менен арманга. Тоо булагым сени менен, ай кошулайын дайрага. Тоо булагым айланса, көз жаш менен арманга. Тоо булагым сени менен, ай кошулайын дайрага. Таң сүргөндө мага айттың, наз жүрөктүн арманын. Менден башка бар эле деп ардагым. Кандай болсо айтчы неге, ак сүйүмдү булгадың. Жүрөгүмдү сага деген жараладың. Арманым, аяк тилегим, ай кумарынан. Махаббат сени тапкан тоо булагынан. Тоо булагым айланса, көз жаш менен арманга. Тоо булагым сени менен, ай кошулайын дайрага. Тоо булагым айланса, көз жаш менен арманга. Тоо булагым сени менен, ай кошулайын дайрага. Тоо булагым айланса, көз жаш менен арманга. Тоо булагым сени менен, ай кошулайын дайрага. Тоо булагым айланса, көз жаш менен арманга. Тоо булагым сени менен, ай кошулайын дайрага. Бишкекчи FM 105. Окей радиосу үй бүлөлүк радио. Үй бүлөлүк Окей радиосун угуп жатасыздар. Кутман кеч, баарыңыздарга дайыр жолу салам. Ошентип достор, биз бүгүн ушу сиздердин назарыңыздарды дүйнөдөгү эң алдыңкы
орунга чыгып келаткан илеттердин бири депрессиядан кантип чыгуу керек же болбосо депрессияга кантип кабылбоо керек деген теманын тегерегинде сөз кылдык. Дагы бир нече кеңештерди бере кетейин. Мисалы үчүн депрессиядан чыгуу үчүн, депрессияга кабылбаш үчүн эмне кылыш керек экен? Мисалы үчүн бирден бир практикалык кеңештерди айта турам. Уктоонун режимин сакташ керек экен. Мисалы үчүн биз баардыгыбыз билебиз, чоң адамдар 7-8 саат суткасына укташ керек, а балдар болсо 9-дан 13 саатка чейин укташ керек экен да. Эгерде уйку канса, уйкуну кандыра билиш керек экен. Уйку канса, анда адам депрессияга кабылбайт экен. Ошон үчүн уйкуну кандыра билиш керек экен. Демек, ар бир адамдын бул орточо цифраларда, ар бир адамдын физиологиясы, баягы жашоосу, түзүлүшү дегендей ар кандай эме плюс-минус ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы үчүн мага 6 саат уктоо жетет да. 6 саат уктасам аябай бактылуумун да. Кээде 6 саатка да уктаганга убакыт болбой калат. Бирок 6 саат мен үчүн, мен оңгондон карайм, эгер 6 саат уктаган болсом, анда мен билем да, мен үчүн бул абдан жетиштүү, мен өзүмдү абдан бактылуу сезем. Мен сизден жарым саат көбүрөөк экем. Жарым саат көбүрөөк бактылуу экенсиңби? Туура тамактаныш керек. Туура тамактануундагы көңүл буруш керек да. Эми айтпайм, ким эле ушинтсең эле укмуш эле телеге тегиз болуп кетипчи. Бирок туура тамактануунун өзү деле абдан пайдалуу, ден соолукка да пайдалуу да. Ден соолугуң чың болсо бактылуу болосуң. Ден соолугуң жок болсо анда эмне? Бир ким айтты эле, кыргызчага отургондо бир жакшы фраза бар эле, эме дейт. Дениң сак кезинде, ден соолугуң бар кезде чуркабасаң дейт, ооруганда чуркаганга мажбур болосуң дейт. Дениң сак кезинде кандайдыр бир дене тербияларды кылып, чуркап, машыгып, ден соолугуңа көңүл буруп турбасаң, ооруп калганда аптекадан аптекага айлодок чуркайсың дейт. Анан ошондуктан денең сак кезинде чуркап, ден соолукка көңүл буруп туруу абдан пайдалуу. Менин өзүмдүн апам 75-те кынап өткөндү көрбөдүңбү апамды? Апам мага тиги кроссовка алып берчи да. Анан кийин кроссовка алып, мындан канча жыл мурда эме баштаган. Үйдүн жанында стадион бар, ошо стадионго чейин басып барып, анан жок дегенде 1-2 круг жасап, анан кайра келип, азыр эми стадионго бул күн суукта жетпейт, бирок эшиктин алдына чыгып, ары басып, бери басып, улам бутуна ыңгайлуу бут кийимди кийип алып, анан сөзсүз түрдө басып, мындай анан эшиктин алдына чыгып алып, короого гүлдөрдү сеп, гүлдөрдү карап, сугарып, ары бери мындай кыймылдап, дене тарбия деп коет го эми, мындай физический упражнения жасап турат да. Бул өзү адамга энергия берет да, күч берет, кубат берет, бакыт берет да. Ошондуктан ден соолукка туура көңүл буруш керек. Убактыбыз бүтүп калды. Кыскасы көбүрөөк кыймылдагыла, туура жашаганга аракет кылгыла. Эң башкысы аягында айта кетейин, сүйүү. Эң башкысы жашооңордо сүйүү болсун. Эң башкысы жакындарыңарды сүйүп, адамдарды сүйүп, жубайыңарды, жолдошуңарды, ата-энеңерди, балдарыңарды сүйүп, ким гана болбосун, баардыгына сүйүүнүн негизинде мамиле кылганга аракет кылгыла. Сүйүү, аяр, токтоо, чыдамкай, айкөл, сабырдуу мамиле кылат. Ошондуктан кандай гана мамиле кылбагыла адамдарга, бүт баардыгынын сүйүүнүн негизинде кылсаңар, сөзсүз түрдө бактылуу болсуңар дагы депрессияга моюн сунбайсыңар. Сиздерге кызмат кылган мен Уланбек Карыпов жана менин кесиптешим Канат Алмамбетов болду. Сиздер Окей үй бүлөлүк радиосунда Назар ток-шоусун уктуңуздар. Сак саламатта болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Айпери Кубик кызы, силерди сыйлайбыз, кайненелер.